Бир заматта өмүрү кыйылган 5 адамдын өздүгү аныкталды. Кечээ 9 сентябрда саат 19:30 чамасында Токмок Кошой унаа жолунун 3-чакырымында эри жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалымат боюнча 1954 туулган айдоочу оң рулду күмүш түстөгү Toyota Wish үлгүсүндөгү унааны түштүктөн түндүктү көздөй башкарып келе жаткан. Ошол учурда карама-каршы тилкеге чыккан 1975 туулган айдоочу башкарып бараткан Subaru Ascent үлгүсүндөгү автоунаа менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Toyota Wish унаасынын айдоочусу жана 4 жүргүнчү окуя болгон жерден каза болушкан. Мындан сырткары Subaru Ascent унаасынын айдоочусу жана 3 жүргүнчү тез жардам кызматы менен Чүй райондук аймактык ооруканасына жеткирилген. Жапаров Израилдин Доха шаарына жасаган ракеталык чабуулдарын айыптады. Президент Садыр Жапаров 9 сентябрда Катар мамлекетинин Доха шаарында болгон ракеталык чабуулдарды айыптады. Бул тууралуу Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагозов билдирди. Алагозовдун билдирүүсүндө бул аракеттер эл аралык укуктун жана буунун уставынын принциптерин бузат, ошондой эле Катардын аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендүүлүгүнө зыян келтирет. Эске салсак, 9 сентябрда Катардын борбору Дохада бир нече жарылуу угулду. Ахос басылмасынын маалыматына ылайык, бул Израилдин Хамас өкүлдөрүнө багытталган соккусу болгон. Израилдин коргон армиясы X социалдык тармагында билдирүү жасап, аймакты так катабаса да 7 октябрдагы Израилге болгон чабуулдар үчүн түз жооптуу болгон Хамас жетекчилигине сокку урулганын кабарлаган. Оштун мэри бала бакчадагы маселени 2 саатта чечип берди. Кечээ 9 сентябрда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Төлөкөн айылындагы спорт залдын ачылышынан соң Аалам Нуру бала бакчасына кирген. Аталган бала бакчанын жетекчилиги мэрге духовка жоктугун айткан. Мэр бул суранышты тез арада чечип, бала бакчага ашкана жабдыктарын белек кылууну убада кылган. 2 сааттан соң шаар башчынын тапшырмасы менен балдар бакчасына 2 духовкага кошо муздаткыч да жеткирип берилген. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Демеңи түшүрүп койбоюн. Ош шаарында чайкана буздурулуп жатат. Ош шаарындагы Бахнур чайканасын бузуу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, социалдык тармакта бул боюнча видео тарады. Анда Ош шаар коруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Дастан Мурзалиевдин экскаваторго чыгып алган адамды түшүп турууга чакырганын көрүүгө болот. Ал иш жүргүзүү үчүн техниканы араң суранып алып келгенин айтып, демеңи түшүрүп койбоюн деген. Бишкекте жаш балдар мушташты. Бишкекте массалык мушташ болуп бир нече адам жабыркады. Бул тууралуу репортер Кежиге окурман билдирип, байкоо камераларынан алынган тасманы жиберген. Окуя Жебек жолу проспектиси менен Западная көчөсүнүн кесилишинде болгон. Кадрларда 5 жигит унаадан чыгып, бир тарапка чуркап баратканы көрүнөт. Андан кийин алар башка топтогу жигиттер менен мушташып жатат. Жерде 2 адам жатат. Андан соң топ бат эле качып, кайра унаага отурушат. Милиция бул боюнча маалыматты кийинчерээк берерин билдирди. Булак репортер Кежи. Айтты аткарылып жатат. Мен бийликке келсем, коррупцияны жок кылам. Камчыбек Ташиев 13 жыл мурда айткан. Кыргыз саясатынын тарыхына шөйлөгө катышкан партиялар талапкерлердин дээрлик ар бири биз бийликке келсек коррупция менен ОПГны жок кылабыз деп убада беришкен. Айрыкча 2010 жылы бийликчил партиялардын негизги ураны мына ушундай болчу. Жыйынтыгында коррупционерлерге табакташ, бандиттер менен тилектеш болуп алышкан. Мындан 13 жыл мурда Камчыбек Ташиев шайлоо учурунда Жумгал эли менен жолугуп жатып, мен бийликке келсем, коррупцияны жок кылам, бир дагы коррупционер эркин басып жүрө албай тургандай болот деп убада берген экен. Ал кыялдар азыр ишке ашты. Генерал сөзүндө турду, убадасын аткарды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына
жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо Кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Коррупционерлердин бардыгы түрмөдө отурат. Бирөөсү дагы четте жүрбөйт. Бардык коррупционерлерди түрмөгө алып барып тыгабыз. Бул биздин башкы милдетибиз. Эгерде биз коррупцияны тыя албасак, анда эч кандай жакшы турмушка жетпейбиз. Урматтуу туугандар, муну бардыгыңыздар бөркүңүздө ишенип коя бериңиздер. Ал эми кепке чыгышкан жумгалдыктар Ташиевке ишеним артып отурушкандыктарын билдиришти. Общий тартек, барын тартек. Кеп, түстүрче, болайлы. Yapma, giriyor. Giriyor,